Социалдык тармактарда Кыргызстандагы чоң объекттерди Кытайдын аскердик компаниясы ЧВК кайтарып жатат деген жалган маалыматтар тарады. Анын автору Айдарбек Раев. Бул катарда турган беттырмарлык жана ачык диверсия. Раевдин айтуусуна караганда, Кыргызстандагы кытайлык аскерлерди полковник Гохуа жетектейт экен. Ал Вьетнам согушуна катышкан эмес. Президенттин маалымат катчысы Аскат Алагөзов так эс айтты. Кыргызстанда бир дагы чет элдик куралчан күзөт жок жана болушу мүмкүн эмес. Мамлекеттик объекттерди өзүбүздүн гана милиция же ата мекендик күзөт кайтарат. Эгер кыргыз жеринде Кытай аскерлери чын эле жүргөн болсо, аны эле чак көрмөк. Техника өнүккөн доордо мындай нерсени жашыруу мүмкүн эмес. Жарандар заматта видеого тартып, социалдык тармактарга таратып жибермек. Бирок бир дагы видео же далил жок. Анткени бул жөн гана ойлонуп табылган ачык калп. Бул маалыматтык чабуулдун негизги максаты тышкы күчтөрдүн колу менен Кыргызстандагы акыркы жылдардагы өнүгүүсүн токтотуу, коомду ичинен бөлүп, өлкөдө башаламандык жаратуу. Эң кызыгы, ушул ыплас калпты тараткан Айдарбек Раев өзү ким? Ал жөнөкөй блогер же активист эмес, фактыларга таяналы. Ал АКШнын куралдуу күчтөрүндө тагыраагы 173 аба десанттык бригадасында кызмат өтөгөн. Америка армиясына кошулар алдында ФБРдин тыкыр элегинен өткөн. НАТОнун атайын миссияларына катышкан. Көрдүңүздөрбү? Бул жөн эле кокустук эмес. Бул океандын ары жагынан атайын даярдыктан өтүп келген агенттин маалыматтык террору. Батыштын акчасына көпкөн бул неменин бир гана максаты бар. Жок жерден чуу чыгарып, элди дүрбөлөңгө салуу. Кыргыз мамлекетин ичинен эритип, жок кылуу. Американын аскери антын ичип, бөтөнөлгө кызмат кылган саткын Кыргызстанга күйөбү? Эч качан. Мекендештер, чет элдик кожоюндарынын буйругун аткарып, өз элине канжар сайган мындай чагымчылдардын калпына алданбайлы. Көзүбүз ачалы. Ушакка эмес, расмий фактыларга гана ишенели. Өлкөнүн тынчтыгы ушундай саткындардын жомогунан бийик турат.